Ассаламу алейкум, урматтуу Ала Тоо Спортс каналынын жалпы көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Биз бүгүн сиздер менен Бишкек шаарында жайгашкан Ихлас спорт клубунан учурашып турган кезибиз. Бул жерге келгенибиздин дагы себеби бар. Жакында гана Россиянын Сочи шаарында өткөн Brave Combat Federation оюнунун алкагында тажикстандык Жахонгир Сайжамаловду экинчи раундда Мунтукмас менен утуп, жалпы кыргыз элин кубанткан Кубаныч Абисалам уулуна конокко келип, алдыңкы убакыттарда сиздер кызыгып жаткан суроолорго жооп алганга аракет кылабыз. Андыктан биздин каналда калып туруңуздар. Ассаламу алейкум, Кубаныч. Жеңиш кут болсун дагы жолу. Кандай барып келдиңер Сочиге? Жол кандай азыр? Кырдаалга байланыштуу кыйынчылыктар болбоду? Жакшы, бизге бул кырдаалга байланыштуу болсо дагы өздөрү ал жактан жол жобосун кылып, билеттерди алып беришти. Эч кыйынчылык болбоду. Жакшы барып келдик. Анан беттеш жөнүндө айтсаң, беттештин алдында абдан баягы кызыктуу болуп жатты. Тажикстандык көрөрмандар да абдан көп. Тажикстанда да биз билебиз, абдан кызыгышат. Бизде эле да, кыргыздарда эле. Анан беттеш болгу чакты Тажикстан, Кыргызстан бул абдан баягы ортодогу эки өлкөнүн күчтүү мушкерлеринин беттеши абдан кызыктуу, принципиалдуу болот деп да айтылып жатты да. Кандай жоопкерчиликте бардың беттеш? Буга чейинки беттештерден айырмасы болдубу? Бизде андай айырма деле болгон жок. Биз постоянно ар бир соперникке атаңдашка карап, баарына жакшы серьезно карап даярданабыз. Ал жерден биздин главный подготовка жакшы болду десем болот. Мындай бир мен ошондо өзүм ишенип, подготовка баардыгынан эле биринчи подготовканы жакшы кылыш керек. Ал жерге чыкканда эки өлкөнүн эки жакта аябай кайтуу болельщиктер көп болуп атса деле, ал жерде эки адам өзү один чыгат, бири-биринен чыгат. Ал жерде эч ким сага жардам бере албайт. Өзүңүн талккан эмгегиң менен, подготовканы жакшы кылганың менен ал жерде басымды тутканга аракет кыласың да. Жакшы, анан ошол беттештин жүрүшү экинчи раундда мына Мунтукмас менен утуп алдыңыз. Кандай болду? Негизи план кандай болчу? Стойкада беле же бутка партерде беттеш өткөрөбүз деген план беле? Эми менин планым өзү көбүнчө күрөшкө басым жасайм. Ал андан да күчтүү устойчиктер менен жанагы Беркут Гран-приде боксерлор менен Казим Туменов деген, балким Мавсар Баймасханов деген аябай техникалык стойкасы жакшы атаңдаштар менен урушкан. Бул соперниктин деле аябай жакшы болчу стойкасы. Бирок аларга караганда бир аз слабыйраак болчу стойкасы. Бирок бунун барбасы дагы, күрөшү дагы, защитасы жакшы болчу. Мен өзүм планым бою биринчи раундда бир эки минутта бир аз аны байкап, кандай иштейт, эмнени иштейт, ошону бир аз байкадык. Анан экинчи үчүнчү минуттан баштап аны уже көрдүк, ударларында чувствовать эттик, жедик, бир эки удар өтүп кетти. Андан кийин өзүбүздүн планды бойго өттүк, только давить этиш керек. Уже ана биринчи раундда болбой калды, бүтпөй калды. Экинчи раундга чыгып, экинчи раунддан кийин Мунтукмас менен жеңип алдык. Анан билбейм башкаларга кандай көрүндү. Экинчи раунддун башында баягы Сайжамалов бир аз чарчап калгандай таасир калтырды да. Эмне үчүн чарчап калды өзү? Ал жерде вести ал дагы көп кылган, мен дагы көп кылгам. Бул жерде спортсмендердин вес гонка главный бойдон мурунку вес кууш аябай неме да, кыйын. Ошону вести туура кууп келсең, туура восстановление болсоң, бойдо жакшы бой көрсөтөсүң. Ошону мен ойлоп койдум. Бир аз ал вес гонкасынан туура эмесирээк кууп алганго деп. Туура эмесирээк кууп алсаң же чарчап каласың, же бир аз бойдо өзүң көрсөтө аласың да. Жакшы, анан кийин официалдуу түрдө catch weight деп жазылып чыкты. Бул деген 70 килограмм эмес, 71 килограмм депчи. Ошондо ким салмакты кетире алган жок? Сенби же атаандаш тараппы? Атаандаш тарап өзү сураган экен менеджерибизден. 70 официальный вес 7800 грамм да. Анан ал 71 кылайлы деген экен. Аны мен өзүм деле билген эмесмин. Кийин
бойго жакын калганда эртең вес дегенди сурап атпайм мен эжемден сурасам китапта жазылып турат го 71 деп 71 десем ооба 71 дейт. Мен өзүм деле билген эмес, мен өзүм настрой 78 грамм эле турлагам. Жакшы, анан ушул тажикстандык мушкер беттештин башында бир интервью берип, ушул организациянын эле пресс азнабы дейм. Баягы менин боксум кубанычтыкына караганда жакшы, мен ага караганда мыктыраак мушкермин дегендей сөздөрдү айтыптыр да. Канчалык деңгээлде психологиялык жактан ошондой бир сөздөр таасир тийгизет беттеш алдында? Чындыгында мен абдан бир аз жанагы жин келип атты. Жөн эле андай сүйлөп эле койбойбу деп, бирок мен анчалык деле өзүмө катуу деле кабыл албадым. Көрөбүз эми бойго чыкканда ким күчтүү экенин. Ал жерде да интервью алып атканда айтып аттым, мен эртең бой көрсөтөм. Ага да ийгилик каалайм. Главное ал жерде жакшы бой көрсөтүш керек деп. Мен андай деле жанагындай коркуу сезим баягындай болбоду. Мен ар бир бойго кандай настройду түз коесуң, только победа аласың. Ошо настройду жакшы койгом. Жанагындай ал боксу жанагы немесине улбат, только өзүнүн планы менен ошо менен иштедик. Жакшы, анан мелдештин башында алдынан Россияда, Дагестанда машыгып, ошол Магомед Анкалаев машыккан залда сүрөт киргиздиң. Кантип ал залга барып машыгып калдың жана кандай болду машыгуу негизинен окуу жыйыны? Ал залга биринчи жолу барган жокмун мен. Буга чейин дагы 2-3 жолу мен сбордо ошол жакта акыркы убактарда көбүнчө Дагестанда өткөзүп атам. Ал Dagfighter, жаңылбасам? Жок, ал Горесте болуп атам. Горесте, Агат деген залдар бар, ошол жакта Анкалаев деген тренажерный зал бар. Ошол жакта ал жакта индивидуальный эле тренировка кылабыз. Барган ал дагы барып калды, экөөбүз бир аз күрөшүп, ал экөөбүздүн весибиз туура келбейт. Анда экөөбүздүн ортобузда 20-30 килограммча разница бар. Бир аз алар менен мамиле жакшы үчүн күрөшүп, бир аз неме кылдык, опыттарын бөлүштү. Жакшы. Анан кийин беттеш бүткөндөн кийин баягы барып Амин Айыпка жок, организациянын президенти Ахмед Шахи, Мухаммед Шахиге барып бир сөздөрдү айтып аттың го, эмне деп айттың, көпчүлүгүнө кызык болсо керек. Эми кийинкисинде жанагы англисча мен анда who's next деп айтып аттым да, кийинкисинде Амин Айыпка кой берилер депчи, титулный бойго деп кой берилер деп аттым. Ал деле биздин сөзгө түшүнбөй эле макул башын ийип атат. Андан кийин менеджер өзү барып сүйлөшүп, хорошо деп бой беребиз деп атты. Макулдугун бериптир. Жакшы, негизинен келишимде канча беттеш бар эле? Келишимге канча беттеш бүттү дегендей? 4 беттешке кол койгом. Азыр бул биринчиси ал келишим боюнча, экинчиси. Бул келишим боюнча бул экинчи бой өттү. Өзү эсеп боюнча 3-чү бой өтүш керек эле. Бир бой беске түшкөндөн кийин сопернигим травмага байланыштуу урушпай калдык. Бир бой мындай Чеченстандык мушкер менен. Ошондо азыр 3 бой өттү да. Биз эсебинде дагы бир бой калды Кудай буйруса. Жакшы, эми кийинки беттеш чемпиондук курга боло турган болсо, Амин Айып деген мен бир аз карап көрдүм, франциялык жаш мушкер экен. Жакында эле ошол бразилиялык бир мушкерди утуп чемпионат алыптыр. Сен өзүң кандай байкап көрдүңбү атаандашыңды? Канчалык деңгээлде күчтүү мушкер деп ойлойсуң? Эми аябай деле өтө номер 1 эмес. Мировой боюнча караганда орто баяз. Биз деле бойлордун аябай жанагындай болуп такай баарын изучать этип көрбөдүм. Официалдуу коюлганда гана көрөсүң. Официалдуу коюлганда ошого карап, тренерлерме карап, не жагы жакшы, не жагы неме слабый, ошого карап байкаштырабыз. Азыр эми көрдүм, ал деле жанагындай стойкадан урушат экен, партер жагынан жакшы экен. Мен ойлоп койдум, аны бир аз стенка жагынан контрол жагынан бир аз слабыйраак экен депчи өзүм. Бирок баягы жалпы урушуу стили сеникине окшош, мындай аралаш партерде дагы, бутка турууда да жакшымыш. Жакшы экен. Уже бизнес-лиги өткөрүшкөн, ал дагы аста карап умтулуп, постоянно соперниктер менен аста карап, канча удар жесе деле аста карап кеткен. Аябай мен ойлоп атам, кызык беттеш болот го, 5 раундга чозулат го деп боюбуз. Жакшы.
Анан баягы UFC'нин ар бир турнир өткөн сайын официалдуу бир баягы цифралар чыгып, кайсы мушкер канча гонорар алгандары да айтылат да. Көпчүлүгү эң аз алганы 10 миң, 16 миң доллардан үйдө алышат. Brave уюму деле Азиядагы бай уюмдардын бири. Кандай экен ушу гонорар жагы? Төлөп берген жагы жакшы, аябай мындай эми UFC'деlik жакшы деңгээлде төлөбөсө деле мындай көп организацияларга караганда мындай жогору деңгээлде төлөп берет экен мындай эстерге жакшы эмелер условиялар жакшы экен, жакшы төлөп беришет экен. Анан баягы бонус деген системасы бар экенби буларда? Андай бонус жок экен, андай бонус деген системасы жок экен, ага так гонорар жакшы төлөп берет экен. Жакшы, эми азыр эмне деди организация мындай сенин келечегиң боюнча бир аз сөздөрдү айттыбы же унчук элек эч нерсе деп айткан жокпу? Айтып жатышат. Бул байесте биз өзүбүздү алып калабыз, кийин гонорар башкача сүйлөшөбүз деп өздөрү кызыгып, байесте биз UFC'ге же башка организацияларга өткөзбөйбүз деген сөздөрүн айтып атышты. Эми азыр жана эле жарым саат мурда эле менеджериме сүйлөштүм өзүм. Менеджерим айтат, ушундай деп атышат, аяктагылар деди, хорошо. Биз жакшы сүйлөшсөк, болсо ушул жерде деле уруша беребиз. Сүйлөшкөнгө карата, эми сүйлөшүүлөр кандай болот? Эми жакшы тил табышып сүйлөшүп калсак, болсо ушул организация бул арзы сүйлөшүүлөр келишпей калсак, ушунда UFC жагына аракет кылабыз. Ушундай дедик. Жакшы, азыр эми Хамза Чимаев ушул Brave организациясынан 4 победа подряд кылып, 4 атаандашын тең биринчи раунд тутуп алып, андан кийин UFC'ге кетиптир. Азыр сенде деле ошол бир сценарий келе жаткандай да, сен деле азыр 3 атаандашыңды мөөнөтүнө мурдуктуң, Ооба, 3 атаандашым. Эми келечекте ушул организация эгерде жакшы төлөп берсе, ушул жакта эле көпкө чейин калууга макулсуңбу же максат UFC'би? Эми азыр биринчи максат мына Brave поюзуну коебуз деп жатышат азыр эми. Поюзуну койсо, поюзуна урушабыз, андан кийин ойлонобуз, дальше нары жагы кандай болот. Нары жактан сунуштар келип калса, UFC жагынан деле мындай сүйлөшүүлөр оңой болуп калса, жол ачылып калса, UFC жагына чыгабыз. Эми биздин главный максат ошо дүйнөнүн эң биринчи аренасына чыгыш, кыргыз желегин ошол жакта көтөрүш. Биз ошол жака аракет кылабыз өзү. Ойдо бар ошо биз тренировканы качан максат бар. Нөлдөн бери баштап кыялданып аткан нерсеге Кудай буйрса аз калды, бир 2 шаг калды десем болот. Жаңылбайм. Кудай буйрса ошол жака чыгабыз. Жакшы. Эми ушул Brave уюмундагы баягы 2 атаандашың дароо катарынан биринчиси ошол баягы чеченстандык, андан кийин Валерий Мирчу деген баягы беттештен баш тартып коюшту. Эмне себептен баш тартты? Биринчиси го айтылды, экинчи ошол молдовалык мушкер Мирчу. Экинчи атаандашым жанагы бүгүн таразага түштүк. 12-си болмок эле 11-и таразага түшүп, 12-си бой болот деген күнү ал жактан өзү премьер-министри Бахрейндин премьер-министри каза болуп калыптыр. Ал жакта 3 күн аза күтүшөт экен, өздөрүнүн мероприятия жанагындай чоң эл көп жыйылган жерлерди эчтеге баарына запрет тосуп коюшат экен. Ошого байланыштуу алар 3 күн күтөбүз деп 3 күн күткөндө алардын жанагындай прямой трансляциясына да бербей калат экен. Элдер жанагы бошобой калабы. Кийинки күн бир жумага жылдырып койгон ал сопернигин бүтө албайм. Мен өзүм жеримде иштерим бар, жумуштарым бар деп ал кетип калды. Биз ага да макул болуп күтүп, башка соперник таба бергиле деп до конца күтүп отуруп, башка соперник келди, ошо менен жеңиш менен келдик. Вагиф Аскеров. Вагиф Аскеров. Кыска мөөнөттө бизге 80 килограммга чейин, өзү 70 килограммга биз вес куудук, алар 80ге чейин вес кубай эле келе берсин, андан ашыкча болбойт деп сүйлөшкөнбүз. Ал болгон веси менен келди, Вагиф Аскеров. Жакшы, анан Мирчу баягы чын эле ошол беттештен баш тартып кеткенинде көпчүлүк көрөрмандар абдан баягы нааразычылык пикирлерин Браевдин социалдык тармактарында жазып жатты окшойт. Ошондон улам дагы баягы аябай бат издешип табышты окшойт да атаандаштар.
кийинки соперник кийинкисин ооба ал ошондо эле мен сразу эле сурагам кыска убакытта мага бой бергиле дагы мен урушам мен чарчабадым жанагындай кылдым деп айттым эле алар макулдугун берген жанагы Мухаммед Шаиктин президенти хорошо беребиз деген эле алар соперник издеп аябай кыйналышты мага бул мына Саид Жамалов Жахангир Саид Жамаловга чейин деле мага 3-4 соперник жөнөтүштү хорошо мен макулдугун берип 5 күндөн кийин эле кайра ал болбой калды кийинки соперник дейт дагы 5 күндөн тигини макул дегенден кийин ал болбой акырында ушу токтолду мына Саид Жамаловго буга дагы өздөрүнүн жанагындай келишимдерин берип сен утсаң дагы утулсаң дагы сага бой беребиз 3 бойго деп контрактын өздөрү келишим менен сүйлөшүптүр да бул макулдугун бериптир. Жакшы, эми атаандаштар эмне үчүн ушул 3 атаандаш отказ кылып койду дедим. Эмне үчүн отказ кылгандар мындай белгилүүбү себептери? Себептерин мага айтышпады. Алар чыкпайт экен же бейсболго кылат деген өздөрүнүн мындай бираз мен түшүнүгүм боюнча ушундай эле атаандаштар жөнөтүшүп атышты да. Жанагы 77 килограммда урушкан, чоң вестерде урушкан атаандаштар жөнөтүп атышты. Алар вес коюбуз деп аткан го дейм. Андан кийин өздөрүнчө ойлонуп бейсболго кылабыз деп айла отказ беришти. Деп ойлойм өзүм. Анан мындай чисто дана маалымат жок болот. Анан ушул турнирдин алдында Аминаев менен грэплингте чыгып беттеш өткөргөнгө даярмын деген сөздү айтканың дагы жарыяланды эле да. Болобу ал грэплинг боюнча күрөш? Ондай сөздү билбейм, андай айтпадым деп качан айттым? Жанагы Брейвдин эмесинде Инстаграмда ошентип жазып чыкты го. Жазып чыкты. Эми билбейм, грэплинг болсо грэплинг менен күрөшүп койбойбуз биз. Грэплингби же джиу-джитсу деп? Джиу-джитсу болсо деле күрөшөбүз. Джиу-джитсу, бой, без разницы биз баардык жагынан эми ММАга келгенден кийин бар жагынан даяр болуш керек. Бар жагынан күрөшүп урушабыз. Анан жакшы, эми колдоочулар жөнүндө дагы сөз айтып коюш керек. Кыргызстандыктардын колдоосу аябай күч болду окшойт, мен деле байкап турдум. Өзүмө сезип жатыр да. Аябай жакшы колдоп атышты, комментарий жазып атышты. Ошондуктан дагы мага бираз кызыгууларын күчөтүштү десем болот. Жанагы биздин сүрөт киргенде эле 300-400 комментарийлер жазылып, лайктар басылып, ошондой болуп атты. Башка боецтерге караганда кирсең 1-2 же 3 мындай комментарий жазылат. Ошого карата да алар немеси президенти бизге кызыгып бираз өзүнүн кыргыз мамлекет дагы абдан мындай күтүп бойду, ошо чыдамсыздык менен күтүп бизге канчалаган жазып Инстаграмдан, телефондон, WhatsApp'тан жазып атышты, чалып атышты. Аябай көп күтүп атышты, колдоосу аябай күч. Жакшы, эми буюрса мынакей чоң жакшы ишти өткөрүп келдиңер, эми алдыда мындан да чоң иштер турат. Канча күн эс алуу болот эми? Канча күндөн кайра тренировкага, машыгууга аралашасың? Мен азыр эле уже машыгып баштасамбы деп өзүмчө бир аз неме болуп атат. Кайра тренировкага желание тартып эле эртең бойлор болуп калса деп эле. Бирок бир аз эс алган жакшы болот. Азыр бир 10 күн, 15 күн бир аз залга келбей, өзүмчө мени сергитип, анан баштаганда өзүнчө сагынуулар баштап жанагындай жаңы баштагандай болуп, кызыгуулар менен баштайсың. Азыр бир аз кызыгуулар болуп атат, аны кичине токтотуп туруш керек. Кайра бир 5-10 күн эч залга келбей эс алып турсаң, андан кийин баштасаң, бойго чейин жакшы сагынуу менен тренировкаласың да. Бир 5-10 күндө Кудай буйрса баштайбыз. 10 күн ичинде. Жакшы, Кубанычбек интервью берип, ушул биз менен маек курууга уруксатыңды берип, келип отурганыңа чоң рахмат. Мындан кийинки беттештерге да ийгилик каалайбыз. Буюрса алдыда дагы жакшы чоң жаңылыктар болсун. Биз кыргыз ММА сүйүүчүлөрү колдойбуз ар качан спортчуларды. Мынакей артыңда ушунчалык чоң калың эл карап турганын жада калса Брейв уюмунун дагы президенттери сезип жетти окшойт. Ошол мындан кийинки беттештерге да ийгилик. Буюрса канчалык ишеним көп артылган сайын жоопкерчилик да ошондой жогорулайт болуш керек. Ошол жоопкерчиликтерде дагы жеңил болсун деп
каалай өтөбүз. Силерге дагы чоң рахмат. Бул биздин бойго чыкканыбызды баары эле көрө бербейт. Бул жерде спорт кызыкпагандар деле бар. Жана силер ушу бизди элге таанытып, силер дагы бизге абдан чоң мындай салымыңар чоң десек болот. Бул кыргыз мушкерлерине же бардык мушкерлерге, спортчуларга. Азыр баары азыркы учурда 21-кылымда баары эле телефондо болуп калды, интернетте болуп калды, кире калып ача калып ютубка кире калса силер турасыңар, мына боец экен, бул урушат экен деп, ошодон дагы мындай изилдеп бизди тааныган дагы өтө силердин чоң салымыңар дагы чоң десем болот. Ушу силерге дагы чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Ынтип кыргыз мушкерлерин колдоп, ар дайым иштээңерге ийгилик. Рахмат чоң. Кубаныч буюрса Кыргызстандын эң алдыңкы мушкерлеринен болуп жүрө беришине тилектешпиз. Ал эми урматтуу спорт сүйүүчүлөр, урматтуу мекендештер, биз бүгүн Brave уюмунун мушкери, Кыргыздын мыкты спортчуларынын бири Кубанычбек Абдисалам уулу менен маек курдук. Маек жакса сиздерге анда каналга катталыңыздар жана видеолорго лайк басканды унутпаңыздар.